Assalamu alaikum. Ишенбейсизби? Бүгүнкү видеодон кийин математикага болгон кызыгуумуз жогорулайт. Бүгүнкү видеодо математиканын жаңы сырын үйрөнүп чыгабыз. Достор, биздин каналды колдоо үчүн мына ушул видеого лайк басыңыз, каналга жазылыңыз, комментарийде эң жакшы бир пикириңизди калтырыңыз. Сиздин бир баскан лайкыңыз бизге кошумча күч берет, мотивация берет. Сиздер үчүн жаңылыктарды жаратып, видео даярдай беребиз. Эгер даяр болсоңуздар, көңүл буруңуз. Мына ушул сандарды квадратын табуу абдан оңой. Акыры 5 менен бүткөн сандардын квадратын оңой табууну үйрөнөбүз. Мисалы, 25-тин квадраты албетте 5. Эгерде сан аягында 5 болсо, албетте акыркы саны 25 болуп чыгат. Ал эми алдындагы саны бул жерде 2 турат. 2ден кийин кайсы сан келет? 2ден кийин 3 келет, туурабы? 2-ни 3кө көбөйтөбүз. 625 болот. 45-тин квадраты акыркы саны 25 болот. 4төн кийин кайсы сан келет? 5 келет. 4-тү 5ке көбөйтөбүз. 20. 105-тин квадраты акыркы саны 25 болот. 10дон кийин кайсы сан келет? Албетте 10дон кийин 11 келет. 10ду 11ге көбөйтөбүз. 110. Мына достор, муну калкулятор менен дагы текшерип алсаңыз болот. Сиздерге тапшырма, ар бириңиз 35 санын квадратын табып, комментарийге жазасыз. Мына ушул метод менен табыңыз. Видео пайдалуу болгон болсо, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Ийгилик.